ар бир айыл өкмөттө жайлашкан 88 айыл өкмөттүн бардыгыга булар эми республика боюнча $200,000 каржылоо болуптур. Ошон ичинен 3,400,000 сомго чейин ушу жеке коргонуу комплекттери. Анан bunun içinde bilesingер эми ар түрдүү үйрөнүп калдык. Дезинфекция, значит, бир жолу пайдалана турган бүт препараттар менен 3,400,000 сомлук. Анан бүгүн жакшы жери бир да фельдшерский акушерский пункттар, баягы ГСВ деп коебуз, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 7 бейтапкананын бардыгы берилди. То есть бүгүн медицина мекемелеринин бардыгы ушул аз болса дагы камсыз болду. Анан эң өзгөчөлүгү айыл өкмөттүн аппаратыга дагы берилди пайдаланыш үчүн. Ошон үчүн биз ушул Аристин биздин жетекчилигиге, биз облусттун жетекчилиги Кыргыз өкмөт ошо облустун айрым өкүлү Узарбек Казаевден чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми бүгүнкү күндөгү ахвал менимче баарыңар күнүгө штабтан, күнүгө прессадан информация берип турат. Жерлерде бардык биздин ушул областной штаб, райондук штаб, комиссиялар иштеп атат. Мына бир топ, значит, базарларда значит, биринчи күнү дүйшөмбү күнү дезинфекциялоого токтоттук. Мол базарларын бир иретке келтирдик. Бирөөнү билесиңер, ар күнү базар болчу эле контакт аз болсун деп түшүндүрүштөр болуп атат. Дезинфекция мындай жерлерде алып баратабыз. Бул тилекке каршы бул ал илдет түгөнген жок. Бул бүгүн андан дагы көбүрөөк мындай көңүл бурушка туура келип атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай жардамдар менен элге түшүндүрүү жолу менен бул илдеттен кутулуп кетишке бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн эми каражат жетиштүү. Бирок бир-эки күн тилекке каршы мына лабораториядагы реактивдер жетпей, өзүңөр билдиңер. Кече дагы достук өткөрүү пункты маселелери чечилди. Ошондуктан биз ойлойбуз, жалпы мындай координация жолу менен республика штаб күнүгө өтүп атат. Бул илдеттен кутулуп кетебиз деп үмүттөнөбүз. Бүгүнкү күнү ошол Дүйнөлүк банктын гранты каражаттарынын алкагында ошол Аристин Кыргыз Республикасынын коомчулук өнөктөр жана инвестициялоо агенттигинин айылды инвестициялоо жана жергиликтүү коомчулук колдоо $100,000 долбоорлордун алкагында Ош областынын 88 айыл өкмөтүнө, 109 ГСУна, 292 ФАПына, 7 аймактык органдарына жеке коргонуу каражаттары берилип атат. Мындай эми шартка байланыштуу бүгүнкү бул иш-чарага ошол жакынкы гана айыл өкмөттөрдү жана медицина мекемелерин чакырганга туура көрдүк. Ал эми калган айыл өкмөттөргө, жеке мекеме уюмдарга Аристин кызматкерлери аркылуу жеткирип берилет. Бул Дүйнөлүк банктын каражаты $200,000, ушу баары берилет республика боюнча. Анын ичинен Ош областына азыр 3,300,000 сомдук жардам берилип атат. Бул комплекттин ичинде комбинезондор бар, защитный халаттар бар, герметичный очкилер жана жеке гигиеналык жана коргонуу каражаттары бар. Булардын баардыгы ушул медицина кызматкерлеринин азыркы жасап аткан иштерине бир аз болсо жардам катары жардам болот деп ишеништебиз. Каражат менен буга чейин даярдалганбыз. Алгоритм боюнча иш алып баратабыз. Азыр ковид пандемиясына участка формасыз жок, иш алып барбайбыз. Ачак биринчи биздин участкадан башталган үчүн бизде форма жетиштүү эле болду. Азыр бул Арис тарабынан бизге одноразовый костюм, халат, антисептик, мыломоющий, перчатки, маска менен берилди. Бул кошумча катары. Буга чейин жетиштүү эле болуп аткан. Азыр деле жетиштүү, формаларыбыз жетиштүү, иштерди алып баратабыз. Негизи баягы дарыгер катары канчалык деңгээлде бунун мындай керек зарылчылыгы бар ошондо? Дарыгер катары бул өтө зарыл. Себеби ар бир ачакка киргенде ал адам менен контакт болбошко аракет кылышыбыз керек. Себеби эл эле эмес, биз дагы оорубашыбыз керек да. Эгер эл ооруп, биз дагы ошо оорусак, анда элди ким карайт деген ойдо биз ачакка барганга чейин эле даярданып барабыз. Антисептик, дезинфекциялар менен барабыз. Аларга силердин аймактан канча чыкты ошондо? Биздин аймакта азыр 4 бар. Март айларында 5 болгон. Аларды обсервацияда карадык. Үй көзөмөлүндө биринчи контакттарын үй көзөмөлүндө карап аттык. Анда деле форма менен барып, дезинфекция кылып айыл өкмөттөр менен көчөлөрүнө, үйлөрүнө
баары эле сакайдыбы ошо? Баары жакшы. Азыркы учурдагы азыр симптом менен болуп атат уже. Чөтөлүк, кашель, мышечный болдору бар. Алар да азыр уже үйдө карап атабыз, жакшы.